The Gaza National Bank was destroyed by an Israeli airstrike on Sunday as fighting continues in Israel and Gaza. Көп жылдардан бери Палестина менен Израилдин ортосунда келе жаткан чыңалуу ири согушка алып келип, Израиль армиясынын аба чабуулдарынан жана жердеги операциясынан улам Палестинада кеминде 23 миңдей адам набыт болуп, 57 миңдей адам жаракат алды. Эң өкүнүчтүүсү бул сан күндөн күнгө өсүүдө. Адамзатка жасалган бул кыйноо жана кыйроолор дүйнө коомчулугунун көңүл борборунда болуп, тараптарды согуштук аракеттерди тез арада токтотууга, сүйлөшүү жана өз ара түшүнүшүү жолу менен чечүүгө чакырышууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитинде сүйлөп жатып, зордук зомбулукка кабылып жаткан карапайым калкка Кыргызстан гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирген. Кыргыз Республикасы Газа тилкесиндеги карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, биз палестиналык боордошторубузга тышкы агрессияны жана бейкүнөө адамдардын өлүмүн токтотууга колдоо көрсөтүү, ошондой эле гуманитардык жардам берүү биздин жалпы милдетибиз деп эсептейбиз. Экономикалык чоң жоготууга учураган Палестинада тамак-аш, дары-дармек, таза суу тартыштыгы жаралып, кала гуманитардык кризиске кептелди. Ал эми гуманитардык жардам жеткирүүдө өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги колго алды. Алгач министр генерал-майор Бообек Ажикеев палестиналык кесиптеши менен байланышып, качкындардын лагериндеги муктаждыктарды талкуулашкан. Бизде азыр суу маселеси өтө бир таңсыз маселе, анан дары-дармек маселеси кыйын болуп турат. Тамак-аш жагынан кандай болуп атат? Урматтуу министр мырза, тамак-аш маселеси да өтө оор. Биздин өкмөттүн өзүбүздүн ошол запастагы алып койгон тамак-ашыбыздын баары 2 жума мурда түгөнгөн. Азыркы учурда келген жардамдар Кызыл Ай аркылуу келип турат, бирок бул ошол Египеттин чек арасына келип токтоп туруп, ал жерде көп убакыт туруп калгандыктан аба ырайында көп тамак-аш бузулуп кетип атат. Аны жегенге айласыз болуп, жеп кайра эле артынан ооруп, балдарыбыз кыйналып турган учуру. Түшүнүктүү жолдош генерал-майор, жардамды анда тамак-ашка буралы, жылуу одеялдарга буралы, сууга буралы. Кыргызстан гум жардамды Россиянын өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу министрлиги менен алдын ала макулдашуулардын негизинде алардын жүк ташуучу учагы менен декабрь айынын орто ченинде Москва шаарынан жөнөтүлдү. Азык-түлүк, ичүүчү суу, төшөнчү жана бут кийимдерден турган 5,5 тонна гум жардам Палестина мамлекетинин Газа тилкесине чектеш, Египеттин аба майданына жеткирилип, ал жактан Кызыл Ай коомунун өкүлдөрүнө тапшырылды. Өз кезегинде Кыргызстан тараптардын куралдуу жаңжалы бейкүнөө элдин өмүрүн алып жаткандыгына терең кайгыруу менен абал тез арада жөнгө салынып, сүйлөшүү жолу менен чечилет деп ишеним артат.